Чубактын кунундай чубалган чек ара маселеси ошол жакта жашаган элди жана чек арачыларды гана эмес, ар бир жарандын көкөйүн кескен маселеге айланды. Дегеним канча убакыттан бери бул маселеге чекит коюлбай келет. Акыркы эле болгон окуяны эске салсак, 10 январга караган түнү кыргыз-тажик чек арасында чыр чыгып, тажик айылы тараптан кыргыз тарапка ок атылгандыгы кабарланган. Маселе эмнеде? Маселе делимитация, демаркация тагыраагы чек арадагы ар кимдин өзүнө тиешелүү чектерди аныктоодо болуп жатат. Буга мамлекеттик деңгээлде көзөмөл жүргүзүлгөнү менен майнап чыга элек. Ошол себептен Баткен шаарында кыргыз-тажик делегациялары ортосунда жолугушуу болуп, анда 3 жумушчу топ түзүлгөн. Ал жерде жумуштун баарыны биз талдап, анализдеп, жумушту 3 багытка бөлдүк. Бул биринчиси дайыма иштөөчү группа. Ал ошо жериндеги биздин ошол чек арага жана картографияга тиешелүү жетекчилер жетектеп, Бөрүбаев деген жетекчибиз жетектеп келди. Андан сырткары топографиялык жумушчу топтун деңгээлинде дагы график түзүлдү. Андан кийин техникалык группалардын график түзүлдү. Бул жерде биз ошол делимитацияны жүргүзүү үчүн чоң масштабтагы топографиялык карталар жасоо болуп эсептелет. Бардык чечимдер эки тараптуу болууга тийиш. Себеби бир тараптуу түзүлсө, аны экинчи тарап кабыл албашы анык. Ошол Баткендеги эки тараптын өкүлдөрү ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн соң дагы 20дан ашуун тиешелүү жолугушуулар өткөн. Анын жыйынтыгы тууралуу кеп кыла турган болсок, жолугушуунун негизинде ошол чекте жайгашкан тиешелүү жер тилкелерин бөлүшүү же башка жер тилке менен алмашуу үчүн топографиялык картанын 134 даанасы даярдалды. Негизи биз маселени коюп атабыз бүгүнкү күндө. Ошол чек аранын аймагын мындан ары дагы жазып, тактап жазуу маселесинде катуу коюп атабыз. Мына тажик тарап менен мындай жумуш жүрүп атат, бирок көпчүлүк маселелер боюнча мына пикир келишпестик болуп атат. Андан сырткары мына өзүңүздөр билесиздер, бизде көп айылдардын ичинде биздин жарандар менен Тажикстандын жарандары мындай тыгыз жашоо болуп атат да. Башкача айтканда, шахмат сыяктуу бир үй Тажик Республикасынын жараны болсо, бир үй Кыргыз Республикасынын жараны болуп. Чек ара маселеси козголгондо коопсуздук чаралары биринчи орунда турушу шарт. Буга ылайык эки өлкө чектешкен жердеги коопсуздукту камсыздоо үчүн күч орган кызматкерлеринин санын арттыруу зарыл дешет серепчилер. Ошондой эле коопсуздук маселеси менен чектелбей, эки өлкөнүн жарандарынын ынтымагын бекемдөө үчүн ар кыл маданий, спорттук жана башка иш-чараларды байма-бай өткөрүп туруу абзел. Бул өз кезегинде эки элдин ортосундагы достук алып келет. Нам необходимо наделить Баткен. Менин оюмча, Кыргызстан тараптан учурда буга чейин макулдашылган келишимдердин негизинде иш алынып барылып жатат. Себеби эл аралык келишимде жашоо шартка ылайык келбеген, бош турган аймактарды алуу деген нерсе бар. Ага мыйзам жол берет. Биз ошол үчүн Баткендеги жашоочуларды жумуш менен камсыз кылып, жаңы иш орундарын түзүп беришибиз керек. Уруш жол менен эч бир көйгөй чечилбейт. Акыркы болгон окуяга токтолсок, Кыргызстан тажик тарапка кезектеги нотасын тапшырып, Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгоп, анын алкагында чагымчылыкка айыпталган жарандар кармалганын да кабарлады. Эң негизгиси бул окуяны объективдүү, адилеттүү кароо керек дейт серепчилер. Эки элге, эки өлкөгө жана эки бийликке Тажикстан, Кыргызстан бул согуш чата керек эмес. Жалпы Орто Азияда бейпилдик керек. Бул проблема жана үчүнчү тараптарга кызыктуу. Бул үчүнчү тарап бир жагынан жана криминалдык структура болушу мүмкүн. Жана балким баягы саясий оюндарда. Мен оюмча бул жана эксперттер айтып жүргөн кеп пикир ошо үчүнчү тарабы бар да, бул туура эле. Белгилей кетсек, абалды жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон 11 январда телефон менен сүйлөшкөн. Бул сүйлөшүүнүн негизинде эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү 14 январда жолугушуп, маселени талкуулашат. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.